Даурен, айтсаң, сага биздин жумушта эмне көбүрөөк жагат. Биз эми ар бир жолу чүйгүн тамак-аштарды ооз тийебиз. Менимче элдер жөнүндө көп жаңы маалыматтарды ашпозчулук аркылуу билүү дагы бир жакшы мүмкүнчүлүк. Бул сөзүңө толук кошулам. Бүгүнкү заманбап дүйнөдө жалпы тил табышуу абдан маанилүү. Жана бүгүн бизде элибизге абдан жакшы тааныш борбордук азиялык өлкөлөрдүн биринин ашканасы менен дагы бир жолу жакындан таанышуу мүмкүнчүлүгү болот. Программанын конугу Өзбекстандын Казакстандагы элчиси Саидикрам Нияз Ходжаев. Саидикрам Фархатович, кош келдиңиз. Саламатсызбы? Салам алейкум. Алейкум ассалам. Кутман кечиңиз менен. Биздин программа Talk and Cook деп аталат. Бизче сүйлөшөбүз жана тамактанабыз дегенди билдирет. Сүйлөйбүз жана тамак жейбиз. Андыктан бизге конок болууну жана биздин атайын ашканабызга өтүүнү сунуштайбыз. Анда Саидикрам Фархатович, биз баштоого даярбыз. Бизге айтып берсеңиз, бүгүн биз эмне тамак жасайбыз? Мындай эмнелер бар, тизмелеп өтсөңүз. Бизде негизинен палоо жасайт. Палоонун бир нече түрүн көрсөтүп беришет. Анын 12ден ашык түрү бар. Бирок бүгүн мен казан кебаптын бир түрүн бышыргым келет. Один из видов казан кебаба. Бул дамдын дагы бир нече түрү бар. Алар ар башкача бышырылат. Бүгүн болсо өзүм дайым колдонгон ыкманы пайдаланабыз. Мен көп эксперимент кылам. Тамак жасап жатканда бул жети эле азыкты кошом. Бүгүн болсо бизде негизги тамак үчүн албетте эт, кабырга, куйрук, картошка бар. Ал эми кооздуу үчүн помидор жана башка жашылчалар бар. Негизги ингредиенттер абдан жакшы, түшүнүктүү. Бардык татымалдар этти чыктоо үчүн. Бизге дагы май керек болот. Бул 2 саат аралыгында тез даяр боло турган тамак аш түрлөрүнүн бири болуп саналат. Эртерээк баштасак жакшы болот эле. Биз этти коорубай эле бышырабыз. Коорубайбыз. Салттуу ыкма. Анда байкап көрөлү. Сиз айтып туруңуз, биз сизге жардам беребиз. Эми биринчи кезекте казан тазабыз. Дегеле биздин аймактар аркылуу Европадан тартып Кытайга жеткен улуу жибек жолу өткөнүн эске алганда, Борбордук Азия элдеринин ашканасы абдан бай келет. Өзүнө ушул ар түрдүүлүктү сиңирген, өзүнө баарын топтогон. Ар бир аймакта тегилже бул тамакты өз ыкмасы менен даярдайт. Мен эмнеге токтолдум? Мына мен майды казанга ызгачы коям. Ушунча көп май керекпи? Ооба, 1 килограмм казан кебапка 500 грамм май, 1 кило картошка жана 1 кило эт керек. Азырынча майысы берсин. Биз этти тураганга киришебиз. Бул эң негизги жана маанилүү иш болсо керек. Бул дайыма эт. О, жакшы, абдан жакшы эт экен. Биз аны дароо турайбыз. Балким биз жашылчалардан бир нерсе турай беребиз. Азыр бир помидор алабыз, кайнак сууга салабыз. Биз аны этти чыктоо үчүн пайдаланабыз. Помидорду түз эле кайнак сууга салабызбы? Ооба, салабыз. Кызыктуу ыкма экен. Анан кабыгын сыйрып салуу керек. Жакшы, аны дагы бир аз сууда кармаш керекпи? Эми эң башкысы кабыгы сыйрылгыдай болушу керек. Биз негизинен койдун этин пайдаланабызбы? Койдун эти жарайт. Бул жагы адамдын ден соолугуна жараша болот. Эгерде кан басымы жогору болсо, анда бодомалдын төш этинен даярдаган жакшыраак. Түшүнүктүү, бирок бул даамдын салттуу түрүндө койдун эти керек да. Ооба, салттуу түрдө кой эти керек. Сиз ушул тамакты көп даярдайсызбы? Бул эми ар кандай шартка жараша болот. Кандай себеп? Бул тамакты даярдоо ыкмасы облустарга жана аймактарга жараша айырмаланат. Жок, аны ким даярдаганына жараша болот.
Ошондо бышырган адамда көз каранды. Ашпозчуга жараша болот. Анткени ашпозчулар дагы ой жүгүртүү, сөзгөчө адамдар. Начар тамак болбойт. Тамак аштын баары жакшы. Нет плохого блюда. Все блюда хорошие, надо просто их уметь. Болгону бышыра билүү керек. Болду, биз этти туурадык. Келгиле, эми помидорду чыгаралы. Эми анын сыртын тазалашым керекпи? Тазалоо керек. Артында пияз турат. Биз булардын баарын чык даярдоо үчүн жасап жатабыз. Мясо приготовили, маринад. Ошонун баары чыгуу үчүн. Ооба, келиңиз. Маринада делаем, да. Давайте вот поговорим в целом. Жалпы ашкана жөнүндө сүйлөшөбүз. Сиз Борбордук Азиянын Өзбекстандын ашканасы жөнүндө сөз баштадыңыз. Ал абдан бай экенин билебиз. Биз жакшы билген тамак аштан тышкары кандай негизги даамдар, башка элементтер бар. Мисалы палоону алалы. Өзбек ашканасында эмнени бөлүп көрсөтүүгө болот. Можно выделить узбекский. Но когда говорят Узбекистан, Өзбекстан жөнүндө сөз болгондо баары эмнегедир палоону эстешет экен. Ооба, бул дароо ойго келет. Баардыгы сиз турган аймакка жараша болот. Палоо эми албетте өзгөчө тамак. Палоодон тышкары бизде маш чечеби, маш хурда даярдайт. Бул маш буурчактан жасалат. готовят. Это из Аны ар түрдүү даярдашат. Ар бир аймакта өз өзгөчөлүгү бар. есть мастову готовят, да, супы. Кээ бир жерде мастава, ар кандай сорпо берет. Мисалы, бизде Хорезмде ухум ашве жасалат. Ал негизги эт тамактардан кийин берилет. Блюдо сперва подается все мясные блюда и под конец его дают. Казакча эттен кийин берилчү сорпону эске салат. Бул организмге тамак сиңирүүгө жардам берип, ашказанга жеңилдик кылат. Под конец дает это, оно дает более легче осваивается пища, то есть нагрузку он снимает, небольшую нагрузку на желудок, который есть. А если говорить о казан-кебаб? Эгерде казан кебаб жөнүндө сөз кылсак, бул нукура өзбек даамыбы же балким түрктөрдүн кайсыл бир даамы. А ну, понимаете, казан-кебаб. Дегеле казан кебаб Борбор азиялык таам. Мы сейчас Биз азыр ал тамакка картөшкө кошо баштадык. туда. Мурда толук түрдө эттен жасалчу. Это все делалось из мяса. Жалаң эттенби? Мясо Жалаң гана эт, аны чыкташат, анан даярдашат. готовили. Вы говорили, Сиздер көптөгөн тамактар аймактарда ар башкача даярдалат деп айттыңыз. Өзүңүз кайдан болосуз? Кайсыл аймактансыз? Ну, я из Ташкента. Мен Ташкенттен болом. Эң кызыгы Ташкентте маш чечеби жана маш курду жасалат. Бул аймактык тамак аш. Региональное такое блюдо. Аны визиттик карточка деп айтсак болобу? Ошондой десек де болот. Хурда. Бул машхурда жана нарын. Бул дагы ташкенттик фирмалык тамак. Это фирменно ташкентское. Анда бизде баары бар. Давайте. Мен помидор турайымбы? резать или- Помидор тоже Помидорду дагы майда тураш керек. кусками нарезать его, Хорошо. шинковать. Так, Эми биз баардыгын аралаштырабыз. мешаем. Жана татымал кошобуз. Бул эмне татымал? Бул зере деген татымал. А я вот посмотрел, зыра добавляю. Да, ну, Бул өзбек ашканасындагы эң маанилүү татымалбы? Ингредиент. Ооба, эң маанилүү татымалдардын бири. обратите внимание. Көңүл я бурсаңыздар, мен азыр этти туздабайм. Эгерде азыр туз сээп койсок, туз сууну толук тартып алат жана эт курак болуп калат. Соль высосет полностью воду, и оно, мясо получится сухим. Сухим, да. Кургап калабы? Бизге кургак эт керек эмес. Таптакыр кереги жок. Мы сейчас Эми этти чыктоого киришебиз. мясо. Эт канча убакыт чыкталыш керек? Биз башкаларды даярдап бүткүчө ал чыкталып калат. Болду, жакшы. Расскажите, пожалуйста, Казакстандагы өзүңүздүн ишиңиз жөнүндө айтып берсеңиз. Как долго вы Сизге канча болду? Я прибыл Мен бул жака 2018-жылы жалган Куранда келгем. Мында келгениңизге көп убакыт болуптур. Мен бул жакта 7 кышты өткөрдүм. Дээрлик жергиликтүү болуп калыптырсыз. Да, меня Дегеле Селноград менен мени көп нерсе байланыштырат. Бул жака биринчи жолу 1982-жылы келгем. Шымкентте көп болгом.
В Чимкенте много раз бывал. Тогда- Ошол кезде жана азыр таптакыр эки башка шаар болсо керек. Откровенно говоря, Айтпаңыз. Ал кезде сиз инженер куруучу катары келсеңиз керек. тогда еще Жок, анда студент болчумун. я был студент. Ошондо 7 айында бир жумага келип, бирок соок шарттарда бир айга калып калганым эсимде. Целый месяц из-за погоды. Эми азыр баары таптакыр башкача. Вообще все по-другому. Ну что, начали, да? Да, давайте. Так. Оно должно вот это Ана вот картөшкөнү эмнеге куурабыз? Бериңиз, картөшкөнүн сырты ушундай сары күрөң катмар менен капталышы керек. Андыктан бышкандан кийин таптакыр башка көрүнүштө болот. Так, ну вот Мына видим, да, картөшкөнүн что уже өңү өзгөрө баштаганын, сыртында катмар түзүлө баштаганын көрүп турабыз. А мы сейчас Ооба, азыр аны толук куурабыз. Анан бул майды алабыз жана койрук майды туурайбыз. нарезаем курдюк, на высохом очищаем казан, вытираем его, протираем, чтобы оно Казанды арчып тазалайбыз. чистым. И дальше уже Жана кургак казанга койрук май менен этти кооруп баштайбыз. следующий этап, то есть мы будем уже туда, как говорится, класть мясо. Что интересно, в Алмате я был. Эң кызыгы мен Алматыда 2018 жылы болгом жана бул жака келгенден кийин Маңгыстау облусунун Актау шаарына иш сапарга барып келгем. Того, как я съездил в Актау, Мангыстаускую область, да? Да. Только после этого, да? Ну, естественно, до этого Андан кийин бар элек мен. Приходила. вообще я в Алмате мне не приходил. Барганга мүмкүнчүлүк болгон жок. Таптакыр барган жокмун. Строитель. Я в Чимкент ездил, когда Шымкентте студент кезимде болгом. тогда Ал эми 2016 жылы келгенде Экспо 2017 иш-чарасына даярдык жүрүп жаткан. там было строительство. Курулуш жүрүп жатканын көрүп турдук. Смотрели это. Я тогда работал в правительстве. Анда Өзбекстандын өкмөтүндө иштечүмүн. Биз МБКга келгенбиз. Жана шаар таптакыр баш колчу. 2017 жылы эң сонун иш-чара Экспо болду. Туристтер көп келип шаар өстү. Туристов Много очень много было, было, да. да. И город разросся, да. Но все равно возле Хан-Шатра, других. Бирок баары бир Хан Шатырдын жанында жана башка райондору дагы эле бош, талаа болчу. Анда тыгыз курула элек болчу да. А сейчас вот за последние Ал эми 5 азыр акыркы 5 жылда шаар таптакыр өзгөрдү. я говорю, это Астана. Это на самом Мен Казакстандын борбору Астанада чындап эле жаштар үчүн абдан ыңгайлуу шарттар бар деп айтам. Абдан ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Муну ишенимдүү айта алам. Өзүм байкап жүрдүм жана ушундай айта алам деп ойлойм. Кээ бир жылдары суук болду, бирок азыр климат өзгөрө баштады. имею право, наверное, как говорится, небольшое поспорить и сказать это все. Бывало холодно, бывало. Но сейчас уже климат поменялся. Климат өзгөрүүдө, кыш жумшак боло баштады. Климат өзгөрүп жатат. А вы знаете, что вы Сиздер же астаналыктар буга көңүл бурбуду, билбейм, бирок шаар бир кыйла таза болуп калды. Абасы да таза. город намного чище. Воздух. Да, да, вот Ооба, ошондой. нету. Раньше мы, когда Мурда шамал жок болчу, көмүрдүн түтүнү каптап турчу. Азыр карасаңар бул жок. Эмнеге? Анткени баардык жылуулук электр борборлорунда газга өткөрүштү. газифицировали Астана шаарынын коммуналдык кызматтары абдан жакшы иштеп жатат деп айтсак болот. Астаны, они очень хорошо работают. Я Өзүм да убагында коммуналдык тармакта иштегем. она. Вам Сизге бул тааныш жана жакын турбайбы? знакомый, поэтому. И что интересно, Коммуналдык тармакта иштеш албетте жоопкерчиликтүү, бирок абдан көп түрдүү сөздөрдү угасың. Ошол жагы кызыктуу. но выслушиваешь очень много разных вещей. Стрессовая работа. Стресс көп жумуш болсо керек. Да? Бывает. Вот обратите Мына внимание. карасаңыздар, азыр жарык күйүп турат. Баары жакшы иштеп жатат. Суу бар, биз аларды таптакыр эстебейбиз. А кто это обеспечивает? Ушуларды камсыз кылгандар жөнүндө. Тоже нес, круглосуточно. Ал жакта да адамдар иштейт. Күнү түнү жандары тынбайт. Кудай сактасын. Эгерде 2-3 мүнөткө жарык өчүп калса, же башка бир нерсе болсо, биз дароо ачууланабыз. Жана биздин сылыктар кайда кетип жатат деп суроо беребиз. Наши налоги, за что мы платим и все остальное. Ар кандай кырдаалдар, авариялар болушу мүмкүн. Кээде мисалы өзүбүздагы тармак кырсыктарынын себепкери болуп калабыз. Происходит те или иные Суу жок болгон, басым төмөндөп кеткен учурлар болот. Бирок эч ким эмне үчүн өз бакчасын ичүүчү суу менен сугарып жатканын айтпайт. Эч ким муну сөз кылбайт. именно питьевой водой поливает.
Никто не говорит Вопросы? об этом, да? Суу жөнүндө туура айттыңыз. Жана менде суроо бар. Азыр ресурс маселеси биздин чөлкөмдө актуалдуу. Если смотреть вот глобально. Эгерде да, масштабтуу жана биздин чөлкөм боюнча карасак, Понимаете, мы биз суу үнөмдөчү технологияларды колдонууга киргизишибиз керек. Мына жакында эле суу ресурстары боюнча мекемелер аралык комиссиянын 86-отуруму болду. заседание межведомственной комиссии. Анда айыл чарба тармагында суу пайдалануу режими кайра каралды. Снова посмотрели режим водопотребления. Бирок бир нерсени айткым келет. Бизде суу адистер абдан жакшы иштешти. Албетте жумуш суунун агымына жараша болот. Бирок айыл чарба өндүрүүчүлөрүнө кесипиде азыраак болсун үчүн баардык ишти кылышты. Миша было последствия. Башкача айтканда биз Өзбекстан жана Казакстан колдо бар ресурстарга жараша керектүү көлөмдө суу беришти. Андыктан жакшы өттүк. Давали ту необходимую. Түшүм жакшы болду. Быйыл алар вегетациялык мезгилде 900 миллион метр кубтан көбүрөөк суу берүүнү сүйлөштү жана чечишти. Они переговорили. Вегетационный период мы будем давать тоже порядка свыше 900 миллионов кубометров воды. То есть это есть у нас. Мындай камдык бизде бар. Биз Чардар, Айдар көлгө суу топтодук. Все это очень слаженно. Кыргыз, тажик кесиптештерибиз менен бизде баары ыраттуу иштеп жатат. Биз макулдашып койдук. Баары жакшы өтүшү керек. Это все уже договорились. Менимче быйыл түштүк аймактардын дыйкандарында эч кандай көйгөй болбойт деп ойлойм. Колхозников в южных регионах проблем не будет. В целом между нашими Жалпысынан биздин өлкөлөр арасында жогорку деңгээлде түшүнүшүү бар. как Да, как вы можете Сиз биздин өз ара алакалардын өнүгүү динамикасын кандай баалайсыз? Сторонних отношений Эки тараптуу мамилелердин динамикасы өтө жогору. мы подписали соглашение. Биз союздаштык алакалар жөнүндө макулдашууга кол койдук. Было сперва у нас был Башында стратегиялык кызматташтык жөнүндө макулдашууга кол коюлган. и вот 2022 Жана 2022 жылы Касым-Жомарт Кемелевичтин Өзбекстанга барган мамлекеттик визитинин жүрүшүндө союздаштык алакалар жөнүндө макулдашууга кол коюлду. союзнических отношений. И там у нас по всем Анда биздин иштердин баардык бөлүктөрү эмненин үстүндө кантип иштейбиз? Ал жакта өнөр жайлык кооперациялардын маселеси жана маданий, гуманитардык маселелер бар. культурно-гуманитарная часть. Все вопросы обговорены. Баардык маселелер сүйлөшүлдү жана бүгүнкү күнү бизде эч кандай көйгөй жок. Проблем нету. Есть технические вопросы, которые... Ошол эле энергетик, суу адистери чечип жаткан техникалык маселелер бар. Алар ушул маселелерди чечет. Они все это решают, все вопросы. И динамика очень высокая. В этом году наш премьер в начале года побывал в Алматинской мероприятии там. Андыктан динамика жогору. Быйыл биздин премьер Алматыга, Алматы диджитал иш-чарасын долду. Казакстандын премьер-министри Өзбекстанга барды. Расмий эмес иш сапар болду. Он как бы рабочий, и это уважаемый президент. Хивага барды. В Хиву там показали. Ооба, Хивага барды. Көргөзмөнү көрсөтүштү. Азыр биз иштеп жаткан көп багыттар бар. Андыктан албетте биздин суу адистери, инвестициялар, өнөр жай министрлигинин өкүлдөрү жана соода министрлигинин өкүлдөрү келишти. И торговля приезжает. Потому Анткени биз так ушул соода экономикалык саясат боюнча бирдиктүү позициялардын үстүндө иштеп жатабыз. у нас поставлено Биздин алдыбызга соода көлөмүн 10 миллиард долларга көбөйтүү керек деген милдет коюлган. Бул биздин рынок үчүн маанилүү сан болуп саналат. Ооба, абдан көлөмдүү. 2018 жылы биз 5 миллиардты максат кылганда биз буга кантип жетебиз деп ойлонгонбуз. как же мы это достигнем. Биз ага Мы жеттик. это достигли. Что Эң кызыгы биз ага жетиштик. по годам Значит, Демек мүмкүн. такая положительная. Жалпысынан жылдар боюнча динамика жакшы. да, мы Жакшы. Былтыр биз бир аз төмөндөөнү байкадык. Бирок быйыл бизде динамика өсүп жатат. динамика растет, и я думаю, будет Жана жакшы көрсөткүчтөр болот. Жакынкы мезгилдерде 10 миллиардка чейин жетип барабыз деп ойлоп жатам. интересная, кстати, перспектива. Айтмакчы, туризм кызытуу жана келечектүү тармак. Жалпы Борбордук Азия чөлкөмүндө туризмди өнүктүрүү жаатында биз дагы кантип көбүрөөк кызматташа алабыз. Здесь сотрудничать еще больше. Мы работаем над этим. Сейчас Биз бул боюнча иштеп жатабыз. Азыр биргелешкен туристтик топтомдор иштелип жатат. Абдан жакшы идея. хорошая идея. Мы сейчас инициируем. Биз азыр жалпы чөлкөм боюнча бир түрдү демилге кылдык. Ал болсо баарын толук чабат. И мы, что интересно, открыли же Эң кызыктуусу биз Самарканд менен Түркстан ортосунда түз аба каттамын ачтык. города, да. Алар эки эң байыркы шаарлар. Андыктан албетте тарыхка кызыккан көптөгөн туристтер Түркстанга келет. Ал жакты көрүп таанышат жана түз эле Самаркандка учуп кете алат. Там побыть и оттуда уже вылететь в Самарканд.
и, как говорится, посетить Самарканд. Мы открыли авиарейс. Биз Алматы Самарканд хаттамындагы ачтык. Алматыга Өзбекстандан абдан көп адамдар келерин. Дегеле Өзбекстандын бардык аймактарын эске алганда, бул абдан белгилүү багыт болуп саналат. Алматы популярен. И что Дагы кызыктуусу, чет өлкөлөрдөн көптөгөн туристтер келет. Андыктан алар алгач бул жака келишет жана дароо Өзбекстанга жөнөшөт. Же болбосо биринчи Өзбекстанга келишет жана ал жактан Казакстанга уча алышат. Ар күнү 3 жолу каттам учат. день 3 рейса. Ооба, эмнеге барганга болбосун. Алматыдан Ташкентте күнүнө 3 каттам учат. Элестетип көрүңүздөр. Да, это очень. Ооба, бул абдан жакшы. У нас они все загружены. И Ананда бардык учактар толот. Туристтер абдан көп. Өзбекстандан Казакстанга жана Казакстандан Өзбекстанга дагы. из Казахстана, Узбекистана очень много. Давайте Мына картошка бышты. Келиңиздер, майда алып, казанды тазалайлы. убирать. Понимаете, многие могут сказать, если ты там мясо сейчас мы сюда выложим, Күйөө азыр бул жака этти салсак, ал күйүп кетет деп айтышы мүмкүн. Ал эми эт күйбөсүн үчүн куйрукту жука катмар кылып турайбыз. нарезаем Курдюк. курдюк. Это общеизвестная техника или это Бул ваша жалпыга нюансы? белгилүү ыкмабы же сиздикиби? У нас в Ташкенте в семье так готовят. Вот так, потому что, Бизде Ташкентте бардык үй бүлөлөрдө ушундай кылат. естественно, понадобится. Куйрукту казанга салабыз. Эт күйүп кетпеш үчүн аны толугу менен салып коебуз. Оно не обгорело. Теперь нам надо будет Эми биз туз салышыбыз керек. сыпьте. Вот так все добавили. Себиңиз, мына этти жайдык. Эми картошканы салышыбыз керек. Куйрук эргиче бир аз күтөбүз. Выложить, да? Выложить. Немного мы сейчас Жада убакытты белгилеп койсок болот. потом засекаем. Биз куйруктан башка эч нерсе кошо элекпиз. То есть, да. Соль, да, это, Дагы туз кошолобу. да, на Ооба, картошкага ансыз картошка даамына келбейт. Что масло мы Мен тамакка май кошпой жатканыбызды айттым. Тамак ушул майга бышабы? Ооба, туура. сколько этого масла будет и все остальное. Баарын көз болжол менен жасап жатабыз. Туура болсо керек. поэтому Баары жакшы. Ким үйдө тамак жасаса, көз менен болжоп салышты билет. Примерно мы можем это сделать. теперь нам нужно подождать. Болжол менен эми канча күтөбүз? Сейчас шкварчание Ооба, азыр куйрук эригенде чырылдай баштайт. Биз дароо капкакты жабабыз. Накрываем. закрываем. Ну и пока мы ждем Эми полной биздин готовности тамагыбыз нашего толук даяр блюда, болгонго чейин сиздерге Өзбекстандын ашканасы жөнүндө кызыктуу фактыларды айтып берейин. Узбекский плов считается Өзбек палоосу Өзбекстандын көп кылымдык тарыхы бар улуттук кенчи болуп саналат. Ар кандай изилдөөлөрдүн маалыматтары боюнча бул даам жөнүндө биринчи эскерүүлөр биздин заманга чейин экинчи кылымга таандык. Так ошол кезде заманбап Өзбекстандын аймагы аркылуу улуу жибек жолу өткөн. Бүгүнкү күнү палоонун 200дөн ашык ар түрдүү рецепттери бар. Өлкөнүн ар бир аймагы өзүнүн палоо бышырган өзгөчө ыкмасы менен сыймыктанат. Бул даам чоң казандарда ачык от менен даярдалат. Аны салттуу түрдө эркектер бышырат. Палоо, үйлөнүү той, туулган күн жана улуттук майрамдар сыяктуу чоң майрамдык иш-чараларда меймандостукту жана ынтымакты билдирген милдеттүү бөлүгү болуп саналат. Эң кызыктуусу, өзбек палоосу 2016-жылы ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине киргизилгени. Бул анын маданий жана тарыхый маанисин баса белгилейт. значение. Узбекский
узбекский чай. Өзбек чайы жөн эле суусундук эмес. Бул бүтүндөй чай ичүү маданияты. Өзбекстанда чай салттуу түрдө эч туткасы жок кичинекей чыныылар менен ичилет. Чай, пахлава жана чакчык сыяктуу шириндиктер менен берилет. Белгилей кетсек, Өзбекстанда сергитүүчү касиети бар жана ден соолук үчүн пайдалуу деп эсептелген көк чайга артыкчылык берилет. Чай ичүү өзбек меймандостугунун жана социалдык пикир алмашуунун маанилүү бөлүгү болуп саналат. Социального общения. Но у нас буквально несколько Бизде тамак бышканга чейин бир нече мүнөт калды. до его Приготовление. приготовления. Биз азырынча биздин тамакка кошулмаларды даярдашыбыз керек. К нему, да? Ну, Анда пияздан баштайлы. это лук. Вот когда Сиздер казакча этти даярдап жатканда пияз кошуларын жакшы билсеңиздер керек. Бул тамак сейирүү, ашказанга күч келбеси үчүн керек. Андыктан азыр биз ачуучук даярдайбыз. желудок. Теперь мы будем делать аччук. Анда биздин көрүүчүнү ачуучук түшүнүгү менен тааныштыралы. Ачучук. Өзбекче ачуучук, ачуу кычкыл дегенди билдирет. То есть он остро-кислый, да? Чуть-чуть Бул абдан даамдуу, чыктуу салат, даамдуу жана жагымдуу. приятно Вкусное острый. и приятное, и острое, и... Ачуу тамактын даамын чыгарат. Да. Ушундай жөнөкөй салат. Салатик. Кто вас научил готовить? Сизге тамак жасаганды ким үйрөттү? Же өзүңүз эле үйрөндүңүзбү? Казан кебаб. Меня Казан кебабты жасаганы жатам. Ал эми камыр тамактарды мархум апам үйрөткөн. мама покойная учила. Всё Болду, менимче биз баарын даярдадык. Ошентип биз күткөн учур келди. Итак, Отлично. момент. Жакшы, которого жыты ушундай укмуш экен. Ждали, да. Да, вкус. Так, берем Так. щипчики. Так, и вот так. Ой, а что? Выкладываем. Так, начинаем. Кычкачтарды алып, картошканы бездин идишке чыгарабыз. Этти көрүп жатам. Ооба, эт. Дагы бир жерден эт көрүнгөндөй болду. Мясо. Так, Ну, у нас очень по итогу получилось Ошентип чудесное бизде блюдо. эң керемет тамак пышты. Бул үчүн сизге чоң рахмат. Азыр болсо биз даамдан ооз тийиш үчүн сизди дасторконго чакырабыз. Кандай дейсиз? Жакшы идея. Думаю, отличная идея. отличная идея. замечательная. Да. Ну, пойдемте. Якын Лихштаг. Жүрүңүздөр, казакча ас болсун дешет, туурабы? Казахша аш болсын дейді. Ооба, ас болсун.
Итак, мы Ошентип готовы биз бүгүн приступить бышырган к негизги нашему тамактан основному ооз блюду, тийгенге которое мы даярбыз. готовили. Давайте начнем, наверное. Да. Да. Позвольте. Анда баштайлы. Ооба баштайлы. Сизге салып берейин. Мына алыңыз. Пожалуйста, Айнур. Ой, спасибо. Чоң рахмат. Спасибо большое. Тамак даамдуу болсун. Анда даамдап көрөлү. Приятного аппетита. Алыңыздар. Истина. Пробуем. Как? Хорошо. Кандай экен? Жакшыбы же анча эмеспи? Абдан даамдуу. Мясо прям Да. так То, что нужно. здорово замариновано. Эт абдан жумшак, сонунчукталыптыр. Өтө даамдуу. Оозду эле эрийт экен. Сиздин бул тамакты ушундай берилүү жана кылдат даярдаганыңызды эске алганда анча таң калган жокмун. Вы готовили это блюдо? Очень вкусно. Абдан даамдуу. Как вы Сиз сами бүгүнкү оцените? кол эмгегиңизди Свое өзүңүз кандай сегодняшнее баалайсыз? варенье. По Биздин вашим стандарттар боюнча. Хорошее получилось. Мясо Ооба, очень эт сонун болуп тур. Очень хорошо. Ооба, Спасибо абдан вам жакшы. большое. Ушул рецептти бөлүшкөнүңүз үчүн, убакыт бөлүгүнүңүз үчүн, бизге ушул тамакты даярдоонун сырларын жана жалпы эле өзбек ашканасы жөнүндө айтып бергениңизге сизге чоң рахмат. Биз аны жакшы көрөбүз. Узбекской кухни, да? Мы очень ее любим. Я думаю, Ал биздин чөлүкүмдө жакшы таралган. Сиздерге жакты деп в үмүттөнөм. регионе, поэтому да, очень Очень рады. любим. Я надеюсь, оно вам понравилось. Сиздерди Өзбекстанга барууга чакырам. Ал жактан бир гана казан кебап эмес, башка тамактардан да ооз тиесиздер. Абдан кубануу менен. Да. Отведаете, Сиздерге бардыгын бир жерден даамдап көрүү үчүн гастротур уюштуруш керек деп ойлойм. чтобы вы могли уже там на месте. Айтмакчы, ушундай турлар барбы? Существует, да? Ооба. Именно гастро. Так ошол гастротурлар менимче эң сонун идея. Ну и какая трапеза? Кандай тамак бир чыны чайсыз кантип даамдуу болот. И специально Биз чайга атайын сиз үчүн казак улуттук шириндиктерин даярдадык. национальные традиционные сладости. Алып ооз тийип көрүңүз. Мында сизге жакшы тааныш курут, жент, иримшик бар. Жент, рамшек. Пожалуйста. Алыңыз, иримшик мага абдан жагат. Менимче сиз бул таттууларды жакшы билсеңиз керек. Да. Да. Как в целом вам? Бул бөтөнчө тажрыйба сизге жактыбы? Очень хороший опыт. Во-первых, гости пока Бул абдан жакшы тажрыйба деп ойлойм. Биринчиден, коноктор өзүнүн ашпозчулук чеберчилигин көрсөтөт. хоть немного Ошол эле учурда өлкөсүн көрсөтөт. Өлкөсү, ашканасы, жөндөмү жана өзгөчөлүктөр жөнүндө маалымат берет. о кулинарных способностях того или иного народа. Я думаю, да. Менимче биздин чөлкөмдүн өнүгүшү жөнүндө сүйлөшкөнүбүз дагы абдан маанилүү. Да, очень важно. Именно Биз чөлкөмдүн маданияты, када салттары жана ашканасы жөнүндө сөз кылдык. Анткени сиз белгилегендей, чөлкөм буга абдан бай. о кухнях этого региона, потому что, как вы правильно отметили, она очень-очень богатая. Это отлично. Бул биздин элдер, боорудош калктар жөнүндө жаңы маалыматтарды билүүнүн мыкты жолу. Близких народах, безусловно. Мы должны больше делать такие совместные проекты, пока Биз ушундай биргелешкен долбоорлорду көбүрөөк жасап, бүткүл дүйнөгө көрсөтүшүбүз керек. плохого у нас нету. У нас, откровенно говоря, Эң мыктысын көрсөтүүгө тийишпиз. Бизде жаман эч нерсе жок. чистые, без Очень геномов качественные, и очень высокие. Ачыгын айтканда биздин азыктар экологиялык таза, геном жок жана сапаты абдан жогору. которые приезжают в наши страны, они Андыктан албетте биздин өлкөлөргө келген туристтер, коноктор ушулардын баарынан ооз тийип, Казакстанда, Өзбекстанда өткөргөн жагымдуу учурларды эстеп калышы керек. Ар бир аймактын өзүнүн тамак ашы менен таанылганы да кызыктуу. в Казахстане, в Узбекистане. И что интересно, каждый регион, он славится своими теми или иными блюдами. Да? Да, Верно. безусловно. Бул шексиз. Ал эми биз сизди программанын өзгөчө чакан береги жок коюп бере албайбыз. От программы. Позвольте мне. Спасибо. Мен тапшырайын. Бул сизге жана үй бүлөңүзгө тартуу. Ушундай чакан берек Здесь у нас небольшой такой презент. Здесь, как видите, шоколад. бул шоколад. Ичинде болсо жент. Жент. Ух ты! О, сонунго. Вообще, Очень стилизованный. Улуттук өнүмгө окшош жасалган жана стилге салынган топтом. Анткени ичинде жент бар. Жент эң таанымал улуттук таттуулардын бири экенин билсеңиз керек. Знаете, это один из самых основных да. национальных Видите, вот это традиционных вот ингредиентов. такие подарки. Көрдүңүзбү? Биз мына ушундай белектерди эл аралык рынокко алып чыгышыбыз керек. Да, согласна. Ну и Муну көрсөтүшүбүз керек. Эмнеге? Анткени бул биздин каада салттар. Бул таттуулар да көптү айтып турат. это говорит о том, что Таттуу уралоонун дагы бир өзгөчө мааниси бар. Бул таттуу жашоого каалоо тилек билдирүү. жизнь была сладкая. Совершенно Эң туура, биз дагы сизге таттуу жашоо каалайбыз. Коп-коп. Көп рахмет. жизни,
Да. Спасибо большое. Чоң рахмат, биздин берүүгө катышканыңызга рахмат. Ушул маанайда бүгүнкү эпизодду аяктайбыз. Эске салсак, Talk and Cook программасынын калган чыгарылыштарын сиздер Silkway телеканалынан дайыма таап көрө аласыздар. Посмотреть на телеканале Silkway.